Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз Орозонун ыйык күнүндө боз ачарга чебирек жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач унубузду ортосуна ачып алабыз. 1 чай кашык туз кошуп, жакшылап аралаштырабыз. 2 аш кашык өсүмдүк майдан кошобуз. 1,5 стакан жылуу суу куябыз. Камыр кылышты баштайбыз. Камырыбызды үстүнө жаап 20-25 минутка коюп турабыз. Биз 250 грамм этибизди мясорубкадан өткөзүп фарш кылып алдык. Эми 1 чоң пиязды кыргычтан өткөзүп, 1 чай кашыктан туз, 1 чай кашык мурч кошобуз. 4 аш кашык суу кошуп, баарын аралаштырабыз. Мына даяр болду. 10 мүнөткө холодильникке коюп турабыз. Камырыбыз тыныгып чыкты. Камырыбызды майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Камырыбызды жука кылып жаябыз. Фаршыбызды салып, кызган майыбызга чебирегибизди салып алабыз. Орто температурада бышырабыз. Көздүн бир бети бышты, алмаштырабыз. Чебирегибиз даяр болду. Биздин каналыбызга катталыңыздар. Саламатта калыңыздар.